президентибиз Садыр Нуркожоевич жана сот системасы биз бүгүн ушул жарандар эртең майрамга карата камакта мыйзамсыз негизсиз жаткан мекендештерибиздин чыгаруусун талап кылабыз, суранабыз. Анткени сотту баары бир деле президент чечет турганын билебиз. Соттор дагы эле эгемен эмес, алар көз каранды. Сизге көз каранды деп ойлойбуз. Ошондуктан сиз ошолорго айтып койсоңуз, анткени Адилет Балтабай, Ырыс Жекшеналиев деген адамдар жөн гана өзүнүн конституциялык укугун колдонгондугу үчүн бейгүнөө бүгүн отурушат. 2 айдан бери ушул ысыктын ичинде чыдап эч жакка чыга албай камакта. Биз баарыбыз ысык көлдө жыргап жатканда булар түрмөдө жатышты. Алар эркиндиги менен төлөп атат ушул эгемендүүлүккө. Биз эртең жыргап майрамдайбыз. Бирок бул адамдар чыныгы күрөшүп аткан жоокерлер түрмөнүн ичинде отурат. Адилеттик орномоюн өсүү болбойт. Андыктан адилеттикке келели. Калыс бололу. Ошол адилеттикти, калыстыкты орното турган бийлик башында Садыр Нуркожоевич, сиз өзүңүз башында турасыз. Сиз да бир келсекте адилеттиктен кор болгонсуз. Андыктан суранарбыз, жаштарды аны менен кошо саясий туткунда жаткан Алмаз Шаршенович Атамбаевди эң жок дегенде 4 айга Россияга дарыланууга жөнөтүңүз. Бул сиздин колуңузда.